Согуш жылдары фронтко барбай, бул жакта оорукта эмгектенген аялдар, кемпир чалдар үчүн өтө оор мезгил болгон. Балалыгы ушул жылдарга туш келген Ислам Арабов учурда 94 жашта. 7 жашынан тарта Баткендеги колхоздордун биринде иштеп, жаштайынан азаптуу күндөрдү башынан кечирген. Ал күндөрдү Ислам ата көз жаш менен эскерет. Ол кыйын иштеди, айтсам мен йыглаймын болот. Айта албайм. Айтсам bir gün kechgacha ishlab 1,5 non beradi. Kechqurun ishlagan ishingga qarab tabilchi degan balo bor edi. Ol kelib elchab, ana ijozat edi, 1,5 ta 2 non beradi edi. Shuni Allohu akbar. Ana shunday azoblarni ko'rganmiz, qiyinchiliklarni ko'rganmiz. Rahmalik enim sho'laykat edi kolxoz. Ana ketmem bilan chavib o vaqtda traktor qayerda, mashina qayerda qizim. Hech narsa yo'q, только ketmen, kurak, qo'l kuchi bilan ishlaydi dedi. Xudo nima qilib urush so'g'ish chiqib qoldi. Kundan kun beter ochachilik bo'lib ketdi. Каарманыбыз Кыргызстанга Армениядан 1 жашында келген. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн чабандыкка арнады. Кийин үй бүлө куруп, 2007-жылы Чүй облусунун Москва районуна көчүп келишкен. Өз мекенине кайтууга мүмкүнчүлүк болсо да, Кыргызстанды кыйып кете алган эмес. Кыргыздар менен чоңлар менен ата бала болдук. Тең коллар менен ака ука болдук. Bir insan meni joqamdan ushlab, sen degan yo'q. Ye senda haqqing bor degan yo'q. Ye qarding bor degan yo'q. Xudoyma ming qalda shukr. Agar charchab nochor bo'lib qolib kelgan bo'lsa, qo'limda bo'lsa berganman. Qayra orqasidan quvib qistaganim yo'q. Xudoyma ming qalda shukr. Учурда Ислам Арабов 5 баланын 40тан ашык небере чөбөрөнүн кадырлуу чоң атасы. Балдарынын маңдайында бактылуу карылыгын өткөрүп жатат. Ушундай бейпил жашоого каргашалуу согушка катышкан аталарыбыздын, оорукта эмгектенгендердин салымы чоң дейт. Ular ishlaganda biz shu kunga jetmaydi edik da. Ularning mehnati, ularning ishlagan emgagi, ular topgan dunyosini orqasidan shu kunga jetdik da. O'zimizdan qarab turganimiz yo'q. Bala kezimdan ishlaganman qizim. Bala kezimdan choldar ho'p haydaydi edi. Bizni otga mingizib qo'yib, ho'pda haydaydi edi. Agar bunday qilib mudir uyqung kelsa, qanchim bilan urat edi. Och ko'zingni yig'lasin deydi. Бүгүнкү күндө улуу ата мекендик согуштун ардагерлери оорукта иштегендердин саны жылдан жылга суюлуп барат. Аларга татыктуу сый, жылуу сөз, терең урмат көргөзүү шарт. Айдай Ташыбекова, Эрмек Кадыров, Аймактар программасы үчүн.